Эже жокпу ошондо? Ким? Махабат эже келген жокпу? Махабат эже келген. Махабат эже чакырбайсызбы анда? Чакырбайсызбы? Чакырыңыз аны дагы. Анда мен барып келе коеюн. Ооба. Эже да жооп берсин. Махабат мамжан ушунда качан келди? Азыр чын айтканда биз деле жаңы эле Ромуздан келдик. Аякка барып түшүнүп кат жазып. Просто эме болуп келдик да. Кол менен эме болуп түшүндүрмө. Азыр жаңы эле келсем ошо. Эжени чакырсаңыз анда чогуу бир жолу. Бизге буклетсиз эмеспейт, тамак эмеспейт. Биздин психологко так жана туура жооп берип койсун, просто бир деген. Эми азыр сураш экенде байкалып чакырыңыз. Эженин ата таалып атат, өзү жооп берсин. Ооба. Жолун алсак биз кетебиз ана. Конкрет нерсени азыр шеге турсак, азыр эми барып чакырсак келебиз. Анда эми Аламединге баралы, бектеп, жөнтүбөйбү, туурабы? Ооба. Жок, Аламединге мага кызыгып болуптан жанагы эмне үчүн Кунайдын агасы кайсы званияда? Почему ал? Биринчи күнү боло алат. Биринчи күнү. Надо сот бересиңби? Пожалуйста, надо отуруп чаккангачы. Мындайбы? Мусор. Биринчи күнү бүт отеплет бакпай кеткен сразу айтып керек болчу, да? Жок, жабылган үчүн атасы деле баягы өзүн эмете албай калды да. Чынын айтсам, жабылган үчүн деле коркот. Аял киши бирөө зорттоп кетти дегенде чынына башында уялат. Бул жерде эч ата ойлоп болот, түз эфирлер кетип атат. Жабылган үчүн. Ооба, түз эфир кетип атат азыр эмете эле. Эч кимдин аты Атасы Жо эми жабырлануучу. Конечно, атасы айтат да, атасынын ичинде эмне болуп атканын булар каяктан билишет. Жок, булар өздөрү деле билишпейт. Булар өздөрү деле чынын айтсам, булар да бир чет карап келгенде булар да жабылуучу. Кимдер? Билесиңби эмнеге? Булар өздөрү деле жабылуучу. Сен эмнеге билесиңби? Эмнеге? Ал кишини, ал бала киши. Айда тетиге отуруп алсаң азыр. 5 жылдан бери билишпейби? Эми 5 жылдан бери кийин угушкан, бирок ким эле менин кезектин токтоп калсын деп. Ким эле менин Кеме, Тазим, баарын унутуп коёлар. сен сурай бересиңби? Анда или сурай берсең силер отуруп алгыла бияка, Эмне үчүн? Бири-бирибизге мешать этпейли ызылдап, Ичине катуу чыкпайт. Жо бири-бирибизге ызылдап мешать этпейли азыр. Суроо, так суроолор жооп алалы, ошентели. Ооба. Очередь менен, Мурун кийин уктуңуз беле ушундай иштеди депчи. Муну пикирин билели, оюн билели. Жо биринчи азыр Тазим эжен угулалы азыр, анан кийин суроолорду походу. Яктан деле балам менен жайып отуруп сүйлөштүрүп жакшы эле болот экен. Бул жерде максат баягы чоңдун тууганы, байдын тууганы, милициянын тууганы жоопкерчиликтен качып кууп кетпесин деген эле максат. Жок, жоопкерчиликтен качып кутулгандан да мурундагы азыр 13 жаштагы кыздын дагы немеси каралып атат. 6 жаштагы кыздын дагы эмелери каралып атат азырча. Ошонун Урматтуу Facebook колдонуучулар, урматтуу мекендештер, азыр биз кайрадан Алтын казынага келгенбиз. Азыр Ту медиадан, силерге кайсы эле Тазим? Бакыт продакшн студиядан келдик. Махабат Мавлянова өзү келиптир, саламатсызбы? Өзү келиптир, анан азыр ошол өзүбүздүн суроолорубузга жооп алган турабыз. Бул жак ушул жердин администратору Ринат деген бала экен, кече таанышып кеткенбиз. Ринат, Махабат Мавлянова. Бул жака түз эфирлер кетип атат. Туура жана так очередь менен суроолоруңуздарды берип, ар ким өзүнө керектүү маалыматтарды алып алсаңыздар. Ооба. Биринчи бул кайсы медиадан, Тым медиадан дейсиздерби, сиздерди да, сиздердики. WhatsApp продакшнымыз, биздин канал, независимый журналист. Сиздерден бир бар эле. Бул иштер баягы болчу, баягы чыгып кетти. Сиздерге суроо берип айткан болчу, бул баланын 5 жылдан бери иштеп жатат.
Dışmanları işletilip benim çok neyse dışmanları olup falan da 3-4 kız bakıyor. Çekmeyin bana çıkmadı. Geçti. Ben bu bir bakmaz. Ayrıca var. Zamanı olsun olmadı. Biz korktuk ki. Adam bir oyunun olsun belki selam onu da şey. Ramada da şey değil. Ama şu müşterinin bayramışlar. Korktuk. Bizim ileri bizim ziyanını etmek. Ama bir şey olanları çok neyse akıllar emes izlemesi. Böyle de tamam. Sonra kanda çok oldu yani. Ayağım mesela ben bakıyorum dayanmadı. Şimdi bana konuşmak istedim. Şimdi Каттыраак сүйлөшпөйчү. бұл жаққа түс келдім азаттың үстіне келатыр. Мына 15 жылдан бері мен қонақта жүргенде бұл жаққа келгенде өздері іштетіп өздері басқарып алған. Bu ballardan kança söz isteyeceğimi bilmiyorum. Zaten eskisi tanımayın da. Ballardan tanımasın da. Tanımayın. Tanımayın. Onun üstüne pandemiden beri de yaşlı bir ortamda belirli bir masada sınavları da konuşulanlar yapacak bir boşa işte Şöyle nasıl işte benim de çok malumlar başka bizleri администратор болғаннан кейін сіздің жаныңызда коллеганызда енді 5 жылдан бері қайтып ушулардың бір жоқ болмаса келешегі мындай қалсын сізге Эми мындай экен да сол қошымша айтып бұлардан жақсы ишенім бар болғандықтан мен сәтсіздік айтқан болдым сізге берсін келем қайткен ошол Ринат чакырган чейин Ринат ушутуна келген баланы администратор кылабыз деп чечимди менимче ошо сұрашсам булар бир жыл мурда качан каламар эле ал буга чейин жөнөкөйдө иштетилген экен ал сени 5 жыл болупту
келгенде ашып 100 жыл болду. Ол баке билене өскен. Что бізге смс арқылы, инстаграм арқылы, табыштар арқылы шыққан болады. Мен ойлаймын, жаңа сөйлеп айтыңыз, Биз тура берсек болобу? карточканы кереги жок да. Ушул кафенин иштегенине баш аягы канча жыл болду? Анан сиз Ринат канча жылдан бери иштейсиз бул жерде? Бул алтын казанын ачылганына 2004 жылдан бери иштеп алтын казан рестораны. Анан кийин мен бул алтын казанда иштегенде кыскартып болуп, 3-чү жылдан бери иштеп жатабыз. Эми арага болот деп 1 жылда, 1 жылда сыртка чыгып келдик. Ошо анан ошо администратор болуп иштеп жатабыз. Мындай көрүнүш бизде деген чын айтканда кыздар балдар биринчи жолу болуп атат. Мындай нерсе. Мен ошо билгени ошо 2013-төн бери иштеп жатабыз. Ошондо канча жыл кетти? 9 жыл болду. 9 жыл арасында мындай нерсе биринчи жолу болуп. Эми чын буну кандай эмне деп айталы дейм азырчы. Ошо кармалган балдарды Болбой атат болчу. Бул жакта ошончо ишенип кирип, эми адамдын баягы кээде өзүңдүн балаңды билип атасың, кайда эмне кылсаңыз. Бул балдар эми биякта 50-60 иштейт, анын баарында да булар баарын тарбия бериши, маданияттарын үйрөтүшү, кыргызстандык нерсени окутушат, бирок эми ушундай барат эч ким билбейт. Адамдык фактор экен. Бизден ушул махабат эжесиге терең ыраазычылык билдиребиз, как айым катары өзүңүз дагы туура түшүнүп аткандырсыз. Бул жерде ар бирине жан сөзү менен сыздап азыр биз аркылуу дагы толтура суроолорду бергилери бар. Мынакей эфирде да аябай суроолор жүрүп атат, бирок биз ал нерселерге жооп берген жокпуз. Себеби биз сиздер менен алекпиз азыркы учурда. Анан кийин бул администратор Ринат Байкеге суроо берейин дедим эле да. Ошол күндүн эртеден кечке жана ошол түнү болгон окуялардын чоо жайын айтып бересизби? Анан жанагы ошол зөөкүр, ошол кызды зордуктаган айбан балдардын менен жекеме-жеке сүйлөштүңүздөрбү? Алар сиздерге кандай жооп беришти? Силердин сурагыңыздарга да кандай деп жооп беришти? Алар кыз эмнеге ушундай эмеге дуушар болду да окуяга? Кыз кантип ушул мейманканага кирип кеткен? Мейманкананын администратору эмне үчүн 16 жаштагы секелек кызды алып кантип ошол мейманканага кирип кеткен? Эмне үчүн киргизишти? Кыз кандай абалда кирген? Ошол жана дары ичти деп атат. Анан жанагы тигинин байкеси милиция экен деп атат. Ар бир сурооду жеке бере бербейм. Бардыгын окуянын баштан аягына айтып бериңизчи. Сиз бул жөнүндө маалыматыңыз бар экенин биз билебиз. Эми бул мындай болот да. 6-сы күнү бизде банкет болот. 300 кишинин тегерегинде. 300 кишинин тегерегинде банкет болот да. Банкетте баардыгыбызды обычный күндөгүдөй эле иш болот да. Күндүк кылган иштер, процесс, рабочий процесс. Чотурак сүйлөйсүң, биякта урунган жок. Баары эле угулган жок деп атат да. Эме микрофон иштейт, иштеп атам. Жок, алар бияка иштейт өзүнүн. Этиле да. Эми бул жөнүндө айтып кетсек кандай болот? Бул жөнүндө айтсак, ошо 6-сы күнү банкет болду. Банкет баардыгы өз орду менен, бул менен өтөт. Андан кийин банкет бүткөндөн кийин ар бир бала өзүнүн дежурстволору болот, өзүнүн жумуштары болот. Мисалы бирөө стейшнди тазалайт, бирөө дагы кабинеттерди практикага алып барат болсо, ошол ар биринин өзүнүн дежурстволору болот. Ошол дежурстволорун бүткөндөн кийин балдар чыгышат, кетишет. Биякта бизде первый пост деген бар. Ошол первый посттон кирип атканда жазылып киришет баардыгы. Саат канчада кирди, анан кийин телефонун чыгап кетишет да. Чыгып атканда кайра саат канчада чыгып атам, саатын жазып, анан кийин телефонун алып кетишет да. Ошол учурда белки биз эме кылдык, камераларын карап эме кылдык. Анан ошондо балдар, кыздар баары чыгышат, разбоско тургандар кетишет разбоско менен. Анан кийин бул мындай. Кеткенден кийин алар кыздар чыгып, жазылып чыгышат, чыккандан кийин кайра киришип,
кыскасы биздин территориянын ичине кайра киришип, анан кийин ошол Эсентур, Тынай администратор ошо чогуу отурушуп, анан кийин ичимдик ичилген болот да. Ичимдик ичилген болот. Анан ал ичимдик ичилгенден кийин канча саат экенин точно биз айта албайбыз, убакыт сааты менен эле. Bir saat ya da yarım saat arasında olsaydı. Ошол учурда кандайдыр бир эме менен булар отелге киришет да, анан кийин ошакта токтотту. Кыскасы ушундай эле. Кызды кантип алып киришкен ал жака? Бизде ошол камера отель ичине калган экен ошол күндөрү. Ошол күндөр эмес, бир мага бүгүн маалымат беришти, 30-июлда бир эме күйүп калган экен, анан алмашкан эмес. Баары жалпыбы? Бар. Калгандарында ошол маалыматтар бир аз бар. Кайда басышканын баарын алып кетишти, математикада. Тергөө органдары анын баарын берди. Баары керек болсо баарын менен даярбыз. Бирок эң өкүнүчтүүсү ошол жагы чыккан. Дайырышып такыз жообуз бар. Анан дагы экинчи суроо. Жанагы бермектейбиз. Сиздерде старший ассистент. негизи ошол. Ким ал? Биякта ким болуш керек өзү? Бермек кадимкидей эле официант кыздардын арасында да бермек. Ал Бермет канча болду иштегени? Бул жерде көп болду иштегени. Yok, bu bundaydı. Altınay. Yurdum bir ortalarını bildirdi. Хорошо. Өчүрүп тургулачы, ким там? Охранник, отключайте сотку, что там у вас? Музыканы өчүрүп койгулачы кыздар. Катыраак сөйлөсөңүз, элдин баардыгы сиздин өнүңүздү жакшы тукпай атабыз. Siz soratan kız, bu kızlar bunda iştegenine gidip bir ay 15 yaşınca bunun tekrar geçmişken de bunlar şey. Birinci siz sorağınız şu yurdun başları menen gelgende жұмышқа şey. Anan kiyinçilek şu zorluk zomluk көрген kızı sal degen yurdun 15'lerine gelген. Oşlar ökön ayrılması değil, 2 cumanın tekrar geldi. Ökötönle can gelgen kızlar bir ayдын arasında geldi. Anan elimin мындай балдар кыздарды карап эми өстөртөн карап байкайсың да, байкаганда эми мындай караганда жашакай эле сонунда кыздар болчу. Коллективде бизде деле биякта ушундай эле жаш балдар кыздар иштешет, баардыгы 18 плюс-минус 1-2 жаш өйдөрдү. Баары менен эле мындай оңой тил табышып, коллективге бат кирип, дос болуп кетишти. Баардыгы дос болуп жаштакай иштеп жүрүшөт. Ар ким өзүнүн жумушу бар. Банкеттин алдында кадимкидей минуттага өтөбүз, банкет боюнча информацияларды беребиз, кандай кылыш керек экенин үйрөтүп айтып берейик. Жашнакай эле иштеп жүрүшкөн. Эми мындай болоорун ким билет. Ошол балдар кызды ошол жака кандай состояниеде алып кирген? Мен жана эле суроону бербедимби сизге, байке? Алар кантип 16 жаштагы кызды ошол гостиницага алып кирип кеткен. Анан ошол кызды эмне менен ууландырып алып кирген? Или кыз сол кирдиби? Эмне болгон? Гостиницадагылар аларга, например, мейли биздин камера өчүп калыптыр деп, бул нерсе калп экенин уже баарыбыз билип атабыз, себеби андай кылмыштардын далайын биздикилер өчүрүп жүргөн. Сиз балалар менен сүйлөштүңүздөр да, алар эмне берип кызды алып кириптир? Ай, өчүрчү музыкамды. Не музыка койбой? Бул иштер негизи мындай болушу мүмкүн да. Сизге суроо берип атышат. Эгер подкастты биз студиядан суроо бере алатчы, каалагандай ойлойм. Байке, тиги жанагы бермектеңиз балдардын жанына жүргөнүңүзчү, июндун ортосунда келсе, себеби десе мурунга жазгандар SMS аркылуу, Instagramга жакын болуп жазгандарчы. Булар айтып атат, мурунтан бери ошобуз кызларды алып жүргөндөчү. Андай жатырып атат, мурунтан бери алып келип атса, значит, 4-5 жыл болгондор.
Жоқ, мындай да еке. Бұл деген шынын айтқанда жалған маалымат. Сол тармақтарда эми баягы элдин оозунда элек жок деген бизде Кыргызда жакшы бир макал бар эмеспи? Анан кийин мындай экен да, ар ким анан кийин сиз сурооңуз ошо июлдун баштары менен жумушка келген деп мен тактан айтып бере аламын да. Буга чейин иштеген эмес да. Ошо келгенине бир ай же Кыздар келгенде кандайдыр бир документ менен кирет ишке же кандай? Негизи официант болуп кирген кезде дагы эмгек кодексинин негизинде 16 жашка кыз официант болуп иштеуге акысы жок. Силер текшерип койгон. Бул ошол маселе мындай да, негизи биз дайыма эле балдарды жумушка алганда 18ден үйдө алабыз. Балдарды, кыздарды бүт багып, өзүнүн мындай стандарттуу договорлор бар. Ошол договорду толтуруп батып, паспорт түрүндөгү данныйларын батырып жазып, ошол договорду. Кайсы жакта проживой, телефон номерлерин бүт бардыгын жазып алабыз да бизчи. Анан эми бuyakta da ушундай болуп калды, баягы экинбиз 18ге чыкпай ошо бизде жумушка кетип калгандыгы. Ошо эң чоң катастрофа ошондой болуп калат. 16-17 жаштагы кыздар бул өспүрүмдөргө кирет да. Администрация эң чоң кафеге, ресторанга официант болуп иштеп жай кезинде, каникул кезинде балдар бир аз алып чыкты. Шарттар жакшы болуп үчүн ошо балдар жашы жетелеп бала негизи жумушка алынбаш керек. Бир дагы менчик бизнес болуп, менчик кафе болуп, жашы жетелеп Дагы бир суроо берсем болобу, Тазим? Бул жана сиз жумуштан кийин кетет деп эдиңизби? 12-1-лерде бошойбу кечинде? Кетет. Анан буларды ким уруксат берди тияка киргизгеничи? Ал жерде кимдир бирөө карайбы? Кече могул жерде охранаңыздар киргизбей биздин колдорду кайрып, бизди кыйкыртты да. Анан ошол балдар ошол жакты карабайбы ошол? Эмне себептен ал жака мейманканага кирип жатып кете береби? Эмне үчүн ошол жерде караган эч ким жокпу? Ал жакта коркунучтуу экен, четте экен, караңгы экен. Комплекстүү толугу менен биздин өзүбүздүн охрана бар да, балдар бар. Балдар дайым банкет учурунда 3-4 бала, 5 баланы тегеринде чыгышат. Коптаны карашат, залдын ичин карашат. Анан банкет бүткөндөн кийин отпайсызбы? Банкет бүткөндөн кийин, банкет барды бүтүп, тарап кеткенден кийин, жакта бизде посто бир бала калат да, охранада. Ал бала ошо бул тарапка карай барып, октаны арт жакты каждый жарым саат, 1 саат арасында мында автобус айланып турушат да, бул балачы. Айланып турат. Анан эми ошол күнү бизге да бул аябай эме болуп атат да, кандай жол менен кантип кирип кеткени ушун ушундай болуп атат да. Анан бул жерде бир кызыгы, баягы силер охраналар, охрана баары эртеси келгенде камераны карайт да. Камераны карайт, биринчи жумушу боюнча Бир камера өчүп калган дейт, ошол. Камера тазаланган жок. Калгандар бар экен, бирөө. Баары көрүнүп турат. Бирок мындай да, ошол балар болсо, алар келген доступ жок камерага бир гана этелек иштеп болуш керек. Аны күнөө карашпайт, качан гана ошо тилектүү маалдан карашат. Керек маалда карашсалар, эме кылышат. Эмне үчүн ресторан атасынан биринчи колго калып чыкмайсыз? Силердин баягы отеллерде Мисалы ошол болгон окуяны сурап атат. Сиздер биринчи билдиңиздерби же аларбы? эмне үчүн эме кылабыз? Силер өзүңөр айтып чалган жоксуңар. Ошо кылмыштуу Эмне үчүн мындай атасы коңшулукка көп биргизип атат деп туруп атат. Бул мындай да. Бул убакка чейин ушундай мыйзамсыз ушундай
кордолор болуп келгенде эми чыгышы мүмкүн. Эгер ошол балдар келсеңиздер мен сүйлөп алайын. 5 жыл иштеген балдар болсо, ушундай коомчулуктагы активист биздин жараныбыз Бакыттын кызын ушундай акыбалга келип атса, бул убакка чейин да канчалык кыздар ушундай кордукка калып, ушундай зордукту алып келген, бирок ушул карапайым эл болгондуктан жаап жашырып келгендиктен ушундай тоготпостуктан ушул силер тараптан коомчулукка билинбей атат да, атасы тараптан коомчулукка билинип ушундай иш козголуп атканы мен да энемин, мен да аялымын, ошол катары мен ошол силердин жолуңа турткум келип атат да. Бул журналисттерге баягы ошол эле суроо берип атасыз да, эмне үчүн баягы силер тараптан биринчи көңүл кабыл үчүн? Эми бул мындай да, эгер силер тараптан коомчулук алып чыгуу болбосо, атасынан алып чыкпай койсо, бул көмүшкө андай болбойт эле. Мен сөйлөгөнүмдү укканда эле мен айттым, өзүм тарап окуган байланыштуу бош элем. чейин ошондойлор болуп кетти. Андан кийин мен айттым, бул жумушту биз эч качан жаппайбыз. Мен келекте айттым, эжекимде айттым. Эч кандай жардам бербейбиз, ага ашын берип, тамагын берип, жумушун берсек, ошо балдар кантип ушундай жумушка барат. Биз ишенимди тепсек дегиле, ошо мында кызгын. Биз аны сен барабыз, кыматабыз деп айткам. Ошол позицияны кармап, кыздын атасы менен сүйлөштүм, эми жардам болсо айтыңыз. Мен эмне колуна келсе кылайын. Мен балдардын күнөөсүндө койгуалы жазасын алсын деп айткам да. Аны баары бирдей камалсын. Бир нерсе айтып коеюн силерге, ошол кезде мен эми мындай маалымат жетти. Махабат Мавлянова экспертизага чалып, анан тиги оперлерге байланышып карма-каршы кылып атыр деген бул маалыматты мен калдым. Анда эмнеге камерадагы видеолор тазаланган эмес, мен кызыктармын. Мен мынакей бул балага айттым, эч кимге бербе, бирөөкү тазалап кетпесин, өзүң тургун, эчтеке жоголбосун. Мен жашырбайм эчтекени. Мен тиги отелден эмесе алмашка кылат экен, албар жасырсын, такта кылат экен. Ошол айт, эмне убагын алмашкан жоксуңар, ушунча өкүнүч болуп атат, мен эмне үчүн ошол убагын алмашпай, катылбай калды деп ошо өкүнүп атат. Мен көп ошол мындай дагы киришпей булар өздөрү баштап, өздөрү караган үчүн мен бул жака мына ачык айтайын, конок болуп эле келип атам да, бул жака силер карап атат. Жетишпей болуп калды. Ошол азыр Кунай деген баланын агасы Чуйский Аланский районунун немеси экен. Ошол киши эмнеге тоскоол болуп отур да. Следствие тоскоол болуп, өкүнөт азыр экинчи следствие алмашып, аны тышка чыгарууга аракет кылып атат. Бирок ошону Кунай камал бою, эчтеке бою үйүнө кеткен да. Сиздин эми азыр Кыргызстанда аялдар арасында депутаттар үчүн фигуралар бар. Мамлекет боюнча чоң эми ошону үбө кылып бере аласызбы? Кунайдагы акыйкат жолу менен ошо Кунайда калган сөйлөйбүз. Биз азыр баягы сүйлөшүп эмне кылабыз? Кийинки чыга турган кыздарга биз кагаз жазбайбыз да. Мен эң негизгиси тоскоол болбойм. Экинчиси көмөк көрсөтүшүңүз керек. Мен ошол нерсени эң негизгиси мен ошол нерсени Сиздин мекемеңизде ушундай сиздин кызматкерлериңиз ушундай кылып аткандан кийин обязательно көмөк көрсөтүшүңүз керек. Эгер көмөк көрсөтүлбөсө биз бул жерди жаптырганга чейин барабыз. Коомчулукту баарын көтөрүп чыгабыз. Ушул мына башында айтып кетим. Ушул мына сиздин мекеме ушундай сода кафеңиз, чоң рестораныңыз болуп аткандан кийин, ушул жерде иштеп аткан кол алдыңызда кызматкерлер ошондой ишке барып аткандан кийин, ошолор агасы милиция болобу, атасы милиция болобу жазасын алганга сиз ошол экс депутат катары ушул иштин сиздин мекемеңизде болуп аткан катары жоопкерчиликти мойнуңузга алып туруп, ошону көмөк көрсөтүп, жазасын алганга сиз жардам беришиңиз керек. Эгер жардам бербей сырткары кетсеңиз, анда коомчулуктун ошол эле ата эненин убал соогун өзүңүздүн да балдарыңыз бар чыгат. Ошолордон дагы Кудайдан коркушуңуз керек да. Мен ушинтип эле айтат элем. Сиз келгенче биякта биринчи жолу айттым, унутканда эле айттым, биз колдон келишинче көмөк көрсөтүп, жазасын алганга биз эмне болсо, биз эмне керек болсо баарын беребиз. Биз жакшы эчтеке жок.
Баарын беребиз, материалдуу эме болобу баарын беребиз, көмөктөшөбүз. Бул убакта мындай случай болгон эмес беле? Буга болгон эмес. Аркасынан чыкпайт деп кепилдик бере аласызбы ушу? Азыр бир ызычуу эме чыкканда эле кайра аркасынан ушундай ызычууларды баягы элдер кайдыгерлик кылып, коркоктук кылып, ушундай ызычууларды жаап, ушундай бийликтин, байлыктын негизинде жаап жашырып келген ызычуулар азыр аркасынан чыгып атат да. Мисалы эле ошол аскер кызматындагы биздин кызматтагы өлтүрүлгөн балдардын аркасынан азыр көптөгөн ызычуулар чыгып атат. Эртеңки күнү сиздин ушул кызматкерлериңиз дагы ушул официант кыздарга болобу, клиент кыздарга болобу ушундай зордук, зомбулук кылып, зордукталган ызычуу чыкпайт деп кепилдик бере аласызбы? Мындан кийин болбойт экен. Буга чейинки болгон окуяларга деле. Буга чейинки ишмердүүлүгүнө ушу 5 жылдан бери иштеп атыптыр ошол балдар. Сиздин мен бул рестораныңыз канча жылдан бери иштеп атканын билбейм. Ушундай случайлар болгон эмес деп кепилдик бере аласызбы дагы? Мындан кийин андай нерсе болбойт деп кепилдик бере аласызбы? Мен 2015-жылдан бери жогору айткандай эле ушул жака катарлы келип буларга доверительный управление берип койгонунда башкалар карап атат. Баягы адамга ишеним менен мамиле кыласың, көңүл бербейсиң. Жакшы иштешсин, жакшы болушун деп сеним менен мамиле кыласың. Бирок баягы адамдык фактор, адам ичинде эмне бар, ичинде кандай айванчылыктар билбейт экенсиң, баарын чыктыра албайт экенсиң, окуя албайт экенсиң. Ошондуктан бага азырда уктум, ошондой фактылар бар болушу мүмкүн экен деп. Мен айтат элем, ошолор ошондой болгон болсо, анда ачык айтыштым. Алардын туугандары милицияда болобу, башка болобу, аны карагаш керек. Мына өзүбүз бүт аялдар өзүнчө ушул теманы көтөрүп жүрөбүз. Мен кантип аларды жапып жашаган, күн көрсөтөйм, андай болбойт эч. Анткени азыр эле коомчулуктагы милиция органдары 13 жашар кызды зордуктап, кайра ошол 13 жашар кыздын ата-энесин басмырлап атканын коомчулукка чыгып, мына биз кечеге эле Первомайский да суд, ошонун алдына мына биз ошол укук коргоочу, балдардын укук коргоочусу Назира Назгүл айым, фамилиясын унутуп атам, ошолор болуп биргеликте митингге чыгып ошол нерсени талап кылганбыз. Бирок ошол милициялардын азыр мен мүмкүн таанышпай калгандырмын массалык маалыматтардан. Милициялардын кандай мыйзам чегинде жазаланып атат, кандай мыйзам чегинде каралып атат, коомчулукка пока белгисиз болуп атат да. Милиция органдары ошол нерсеге барып аткандан кийин жөнөкөй жарандар кандайдыр бир крышаларына чиренип алып, кандайдыр бир байлыгына чиренип алып, кандайдыр бир ишенген кишилерине чиренип алып, ушундай карапайым элди кортоп, зордоп атканы бул биздин коомчулукта байма-бай келатканы, бизди как ушул жарандык активист катары, ушул мамлекетте элин жерин сүйгөн аял инсан катары менин да жүрөгүмдү ортуп келатат. Ар бир нерсе келечи, ар бир жерде зордуктоого эле милициянын байланышыбы болуп чыгат. Мына ар бир ачылды милициянын сөзсүз эле бул жерде милицияда таанышы бар же тууганы барлар кылмыш кылып калды азыр. Мисалы жөнөкөй адамдын баласы кылмыш кылгандан корксо керек, бирок эмнеге бул тобокелчиликке барып атат? Анткени бул акмактардын бүт ошондой агалары иштеп, мына башында ошондой тумушчулуктары жашырылып жабылып келген, ошон үчүн дагы барып атат. Негизи бул бала бул жерде болобу, башка жерде болобу, бул канча кылмыш кылган бала? Ошончо кичинекей кызга мунун агасы Бети болсо, ушул Сунайдын агасы, Сунай Токтогоновдун агасы Бети болсо, бул эме кылыш керек. Муну бул өзү иштеген керек. Бул артында ишенген Ошолордун башталмагына берген башталган. Футбол федерациясына аренага берилген деп айтып атышат. Ал эмне үчүн договор бересиз? Түзүш керек болчу. Алар деле отказ кылбайт, алганына футбол федерациясы Өзбекстандын билбейт экен. Жок. Кече. Ошон үчүн да кемеге аралашкан. Эмне үчүн? Акиме бар, досубуз бар. Siz жооп бербейсизби? Siz бул жерде. Балким ошо жакынына ошо балдар алып келсе керек да. Жок. Арендага ким берди ошол? Муктажда иштегенде болушу мүмкүн. Жок, эми канчалык арендага берилген чыкты да сиз жетекчи катары да сиз баарына жооп беришиңиз керек да. Мен просто конок болуп келип деп жоопкерчиликтен качпаңыз.
Siz dagы бул 5 администратор бар деди. 5 тең ошол күнү турганда охранниктер бар жооп беришиңер керек. Сиз жетекчи катары качуудасыз мен билбейм. Бирок эне катары ошол өзүңүз жооп бергенге даярсызбы? Сизге дагы да ушул суроочу. Бул мындайда Мен негизи официалдуу алып караганда сообщество мен таандым, бирок башкармалыкка буларга керек болгонун деп андан кийин мен кайра алган жокмун. Жоқ, сізде баяғы Кимдин артында? Кимдин артында? Бизнес кимдин артында? Башка киши. жоқ, мындай да. Бул мага таандык, бирок башка киши. Бирок башканы башка кеп башкага тиешелүү футбол ойной бергенде эми баягы гостиницанын футболисттерге өткөнчө сиз да футболист эмессизби? Бирок жооп бериш керек да. Жок, менде бир суроо бар да. Мисалы, сизге жооп берет. хорошо. Макул сизге мектепке эмнеге үчүн 16 жаштан баштап деги официант жумушка алынат десем, як жооп берет дедиңиз. Камера өчүп калыптыр деди. Бияк жооп берет дедиңиз. Кишинин башы алмак болсо да бияк алмабы? Жок, негизи мындай да, устав боюнча директор ошентип барат. Директор Ошол ошол директор ошол директордо мыйзам чегинде чара көрүшөбү? Мисалы үчүн ошол директордун чалакылыгынан айынан 16 жаштагы кыз кирип атат жумушка. Директордун чалакылыгынан айынан тияктагы камера өчүп калып, ошону до сих пор алмаштырбай жүрүшкөн. Директордун чалакылыгынан айынан игилер гостиницага кирип, 1 сутка чардалап чыккан. Ошо кыз кантип кирип кетти? Эмнеге кирди? Азыр сизден Биз значит азыр ушулда силердин арендаторуңар теги гостиницанын арендаторун, то есть ошол жактын директорун биз кыздар барыбыз чогулуп барып ошолдо интервью алып, ошол адам дагы жооп берсин. Ошол эмне себептен ушунчалык шылакылык болуп, бордель болуп бул жак ушундай жаман кызматтар көрсөтүлүп келген ушул жакка чейинчи, ушул учурга чейин эмнеге бул мындай болгон? Бул деген Кудай Таалам өзү мынакей деп ачык деп жарыялагандыгы. Бага демек союзу гана болсо дагы арендатор жооп берет. Арендатор жооп берет. Вот именно, вот смотрите, сиз да мени угуп коюңуз, сиз маалымат майданысыз, мынакей. Сиз бир учреждениенин жообочусу, бир помещение, например, башка бир бизнести арендага алып атсаңыз, сиз ал нерсеге жооп бересиз. Сиз жооп бересиз. Мен да арендатормун, мен да өзүмдүн фирмама мен өзүм жооп берем. Договор жок да. Мыйзам түрүндө договор жок берилген. Алар иштебиш. Жок, булар айтып атпайбы? Аяктын өзүнүн директору бар, бүт бардыгы сот Жок, бул жердики беришет. Ага, максатчын өзүнүн директорлору жооп берет. Арендатор жооп бербейт. Арендатор башында берип аткан месяц акча берет, калган менен башын оорубайт деп кеткен. Себеби контракт түзүлбөгөндүктөн ал ошондо договордун жоктугунан. Биз канчалык бар эшигин тепкен күндө дагы ал арендатор жооп бербейт. Жок, биз арендаторун башкасын коюн. Ошол мейман Ренат, эмнеге мындай шалакылыкка жол бердиңиз? Мындай да, мисалы үчүн иштеген кыздар бала айткан, жашына кайра жүрөп кетип чыгат деп анан кийин киргенден кийин монтөлө баарын тектеп чыгарып карабайт да негизи туура ошондой калса. Менин ишимче булар биринтеси унутуп калат, кайра кирет, алып чыгат, ушинтишет да, кеткенде кетип калганда. Чыгып киришет, кайра киришет, биринтеси унутуп калат, кайра биринтеси чыгат. Эми баягы бул баягы жумуш деген ушундай болот го негизи. Неге договорун жок бергенсиз? Ошого камера деген Ошондо билесиз да өзүңүз. Ошол жерде киши өлтүрүүлөр болсо эмне болмок? Эмне үчүн биринчи очередь мыйзамды кыйнашыңыз керек. Сиз деген Администрация ошол нерсени булар карабай калганда администрация Рахабайте, эмне үчүн баягы гостиницанын бир эле охрана бүт жакты карайт. Ошондо договор жок экен да. Эмне үчүн Ошо шалакылык болгон да. Гостиница футбольный федерацияга берилет дагы договору жок берилет.
Sen ayakta ошол эме футболчуны бирөө манят берип биши өтүрүп кетсе дагы ал арендаға алған бишик өтірбей сен сізге ақшасын берді ол бізген жоқ башы Эми темадан алыс кетпей, иштейличи кыздар. Темадан чыгып кетебиз. договор сіз тұрғылдан түзілген емес Мен ойлойм булардын дагы шалакылык түзүлбөй калат. Мен баягы адамдын факты. Мен мындай өзүнүн функциясын билиш керек. Туурабы? Ошону аткарбаган адамдын факты. Дагы эле баягы шалакылык. Махат эже айтсаңыз, бул жерде ошондо ким жооп берет? Сиз жооп бербесеңиз, бул бала администратор болсо. Эгерде юридикалык жактан караганда, мен соучредитель. Уставда директор шаянат ошол киши жуктан жок. Ошол директоруңуз ким? Директоруңуз барбы азыр бул жерде? Анда биз Ренат сизге берели суроону. Сиз ушундай шалакылыкка эмнеге жол бердиңиз? 5 жыл колуңузда жүрүптүр ошол бала. Сиз деле көп жыл иштепсиз да. Анан 5 жылдан бери билбейсизби ушундай? Договору жок, арендага берипсиз. Сизге ишенип берди да бул киши. Договору жок, арендага берипсиз. Алар эмне кылып атат, ишиңиз жок. Ал чет жакта экен. Балким ал жакта мындан башка зордуктоолор болуп аткандыр, мындан башка нерселер болуп аткандыр, ишкенчилик мисалы. Ал жака киргенден өздөрү билет да. Балким башка кыздар зордукталып аткандыр. Бул жерде иштебеген кыздар. Ал жак пандемия болгондон бери жабык турган. Эч ким киргенмен иштеген жок. Туристтер келген жок, эч ким келбей жабык турган. Футбол федерациясы берген экен ачыкты. Булар бир жумага кетишти, сборго кетиптир бир жака. Телефон чалып алышкан жок. Буюмдары турат экен дагы, бирок алар ошо бир жума ачып кетип калышты. Эшиктерин ачып кетип калышты. Футбол федерациясы өзүнүн охраналары менен келип караган жок да, турак. Охрана сиздердикилер да, турак. Охрана булардыкы да. Силер эми биз мындай юридик биз мындай келгенден келдик. Сиздерге баа неме кылдык. Анда биз эме боюнча акты түзүп, каламенистер биздин атасы менен чоң билишти. Биз администрацияга ошо көрдүк. Аналисти. Ооба. Колдойм. Себеби бияктан биринчиден 16 жашта биз эч кандай документин бар, каралып, жашы жетелик жумушка кирип атат. Экинчиден нар жака келгенде администрация өзүнүн ишин так аткарбай, 16 жаштагы кыздар гостиница Бул жерде 5 жыл иштеген бала. 18 жашка чыккандан кийин гостиница жөнөтүп Калган жок, он сейчас задержан. ошону бара Жок, ошол мойнуна алып элек. Албетте билбейм, пока азыр емиштер жүрүп атат, бир эле бала мойнуна алат, экинчиси албетте ошол өндүрүп атат. Администрацияны сотко бергенде толук укугуш бар. Мындай да, жана айткандай эле Кыргызстанда канча жеке иштер бар, канча компания бар, жумушка алат, окутат, үйрөтөт, бирок баягы адам аягында кандай чыкканын билбей калат экенсиң да. Жок, биз аны түшүнүп атабыз. Булардан тренинг болот, Алсын, жумушчуларды алсын. 18 жаштан кийинки студенттер бар, жумушка ачкан жүргөн. Аларды алсын. Бирок 16 жаштан баштап 18, 17, 18, 18 жашта ошол жаштагыларды алуу деген эң чоң мыйзамдын негизинде Мүмкүн атайын ошондой кыздарды тандап алып аткан бул жерде. Жок, бул байке, сиз байке мына Жок, бул жерде дагы Биз жол берип койдуңар силер, андан эме мындай кылалы. Биякта акыйкатчылар да отурат, баягы укук коргоочулар да отурат. Азыр активисттер да отурат. Эми баа махабатчы тарынбасын. Депутат өзүнүн немеси, себеби администрация, бардын администрация шуктап атат. Биз администрацияны сотко беребиз. Кандай нерсе? Администрацияны сотко бериш керек, директордун ошондочу. Биякта чынын айткан, кыздын эмеге кирип кеткени, жумушка киргени, Иш жагдай болду да. Ушундай болот да. Сиздин ишканаңыздан родной сатып алып туруп, директорго договор менен бердиңиз да, устав боюнча. Сиздин ишканаңыздан 16 жаштагы
жаш кыз зор тагдыры талкаланып атат, экөөңөр спокойно отуруп атасыңар да. Таң калтырыпчы. Ушдайым ушул алтын казынанын рейтинги түшпөй иштетип кете бересизби, эмне кыласыз? Если могу иште аягына чейин акыйкат чечилбесе, сиз ушул жерде жашынга иштете бересизби, иш улантып бересизби? Сиз деген мыйзам болгон жерде аялдардын кыздарын коргой турган айылсыз да мыйзам жазып, мыйзамыбыз иштеш керек. Убактылуу жаап турсаңыздар болбойт да ошону. Кандай бул иштейт? Кече той өтүп, бүгүн да эртең да ушундай иштеп болот. Бир нече ондогон адамдар амалын жасап, ишин аткарып, акча таап, анан эмгесин багып жүрөт да. Анан мен айтпадымбы? Эч ким мындай бул нерсе жок, окуйден кийин бизаны баары милициянын Жок, сөз аягына чыгып мына эгер бул алтын казына бул иштин аягы чыкпаса деле акыйкат чечим азыр иштетип бересизби? Иштетип мен ишенем, акыйкат чечим бул. Адамдар до такой степени байлыкка көнгөн, кечирип коесуз сөзүңүзгө аралашып. Ушунчалык байлыкка депутаттардагы, администраторлордо мынакей администраторлор айтып атасыздар. Биз 5 жылдан бери иштешкенбиз деп. Кечирип коюңузчу байке, 5 жылдан бери силер бир тууган болуп калдыңар. Анан кийин эки бала ерунда, чынын айтайынбы? Эки баланы булар ерунда каматып коет, лишь бы бизнес сохранить. Так что ал нерсени күмөн санабайм болот туугандар. Мен ойлойм, эгерде тескери мындай эме болуп түз алып барса, жыйынтык аягына чыгат. Биз тараптан эч качан мындай тоскоолдук кылбайт, тескери. Мында аракет болгон жерде той кылбагыла. Кечеки элдин ошончолук ыйым аялдардын сызданып турганын көрүп туруп кечинде той өткөзгөн, бул элди сыйлабастыңар. Боло берет деген карапайым элди башылтып койгонуңар кече. Бул жапаңызды менен алгандар элди сыйлабаңар. Элге барып Энелер балдарын багып жүрөт. багып жүрөт. Мен ошо кылмыш болгон жерде той өткөзөт кече. Бизде ошол ыйлап кечечи. Мен как эне катары менин дагы жаш ичте эле кыздарым бар. Мен эне катары ушуга аябай капа болдум. Эгер биз ушу үйдө отуруп, менин кызым эмес, бирок ошол биздин коомдо болуп атат. Ошол биз тааныган адамдын кызы болуп атат, туурабы? Биз үйдө ушунчалык жаман болуп, давлениябыз көтөрүлүп отуруп да сиздер той өткөзүп атасыздар. Бул адамгерчиликке жашап керек. Силердин казаныңар кайнап атат да? Кылмыш болгон жер жабылыш керек. Эмне үчүн мыйзам каралган? Пандемия келди. Сиз макулатырайын, сиз биринчи жолу сиз мыйзамды сыйлашыңыз керек. Сиз жогорку жакта иштеп келдиңиз. Сиз билишиңиз керек ошону. Сиз азыр мына эме түзүлгөн эмес, ана мындай болуп калды. Сиз андайга доступ бербешиңиз керек. Карапайым билимсиз адам доступ берсе болот, анычы договор түзбөй калды. Сиз доступ бербешиңиз керек. Мен силерге айтам да, биздин бул жакта биринчи ондогон адам үймөсүн багып атат. Пандемия келгенден бери отель жабык турган. Жабык, эшиги ачылган кече 3 ай болду. Пандемия кезинден бери бул жакта отельде, ресторанда мындай соода деле болгон жок да. Ошондон бери аз деген себеп ушул эле иштегендер өзүнүн айлыктарын чыгара алсын. Ушул эле иштегендер өздөрүнүн үйлөсүн баксын деген таризде иштеп жатат бул жактачы. Адамдар ойлойт бул жакта жок, мондай жок, мындай келип караңыздар. Биринчи банкет болбосо бул жакта. Азыр мен өзүм да ойлоп жатам, ушул убакытта аягы бул ресторанды башка жакка, башка багытка буруш керек дегенде булар айтты, жок, биз иштеп турушубуз керек. Биз үйлөбүз багат алган 70-80 киши бул жакта иштеп жатышат. Bir bala ошону кылганын жазасын алсын. Эми мен бир суроо берип алсам болобу? Бири-бирибизди сыйлайбайлыбы? Мен дагы ошо аябай жаман болдум. Мен дагы ошол аябай Ренат эже, жок, баарыбыз жаман абалдабыз да. Сизге суроо берип алайынчы. Мындай бир суроого так жооп берели, анан узак эмес, Аны бири-бирибизди сыйлайлычы кыздар. Мына азыр бул кыз бир апта бекер иштептир да, стажировка депчи. Мына жакта жазылып жүрөт. Бир неделя төлөнбөптүр. Өзү келгенде бир 10 эле күн болуптур. Анан 10 күндүн ичинде ошол болуп атат да. Венера. Ал деген аябай жалган маалымат берген. Кандай төлөнөт өзү? Деген мындай силерге ар бир баланын бу жерде мындай да, өзүнүн процент эмелери бар да. Мисалы жаңы келген бала мисалы бүгүн стажировкага келди деп коелу да, бүгүн
где-то bir 300-400 тегерегинде эртең менен саат 11-12-лерге келет, кечки саат 8-лерге чейин, 9-ларга чейин маршрутта токтогуча иштеп, бизлер көрүп, 5 процессти көрүп, анан кийин кетет. Анан ошентип бир күн, 2 күн болот. Андан кийин определенный пока жакшы үйрөнгүчө 800-900 ушунун тегерегинде процент акчасы берилет. Андан кийин уже жакшы иштеп калгандан кийин балдар катары өзүнүн проценттуулар бар. Ошол менен анан кийин өзүнүн айлыгын алат. Анан кийин сиз айтып атпайсызбы, бир жумадан бери бир жума иштеп айлыгын албаптыр деген, бул деген жалган маалымат да. Эң көп айлык алганда эмнелер ассистентте канча айлык бар? Туткасына. Мен мисалы бир банкетте канчалык багыш? Эми бул бардык жакта деле бирдей эле жеке. 1000 сом менен плюс-минус 200 сом ары бери. Кээ күн болот 1200 салат, кээ күн болот 1300 салат, кээ болот 900 сом алып калат. Ушундай да. Примерно күнүнө 1000 сомдон айланат. Канча жылдан бери иштеп келип, ушинтип сиз айтып атпайсызбы, бир жума иштеген акысын бербей коюп турду. Элдерди биякта кызыктырып атат да, бир суроо коеюнчу байке, ошого так жооп берип коюңузчу. Мынакей эме деп атат. Тиги бала менен сүйлөштүңөрбү? Эмне үчүн ал ушуну кылыптыр? Ал да бир эненин баласы да. Анан бирөөнүн кызын зордуктап койду. Ошол бала менен сөзмө сөз бир тууганыңыз да жанагы айткандай эле. Сүйлөштүңүзбү? Эмне үчүн ал эмес? Аида. Аида, бул мындай болду. Кече күнү бүгүн азыр канчасы болду? 9-у, 8-и. Балдар 7-си күнү эле. Алтысы болду. Ошо 7-си күнү. Бүгүн мисалы 9 болуп коелу кыздар. 7-си күнү биз уже билип атабыз да, кечинде билдик да, саат кечки 7:30-7:30 тегересинде биз билип атабыз да. Кыздын атасы келип, ушундай болуптур дегенде анан кийин билдик да бизчи, ошондо билдик. Анан кийин эле ошонткенден кийин эле уже балдар алдабай биз залда иштеп, банкетти караш керек да, туурабы? Обслуживаниясын караш керек эки жагын. Анан иштеп жүргөндө эле ошо эки баланы роботко алып кетишти. Анан кийин ошондон кийин уже биз мындай толук кандуу уже сүйлөшө албадык да. Биринчи жолу мындай телефондон сүйлөшкөндө биз күнөөлүү эмеспиз, менин күнөөм жок деп ошентип айтып атышты да. Анан кийин мынакей соц тармактарда жүрөт, кайсы порталдан экенин мен точно эсимде жок. Ошо эсентур кайсы деп жылын баарын жазып моюнуна алды деп уже эмеде жүрөт. Бул кече ошо Махабатчы, жооп берди ошо экен. Биз жок, азыр мен жооп беребизчи. Биз кызыктарыбыз. Хорошо. Я суроо берейин. Жооп бере аласызбы? Биз баягы өзүңүз жарандык активисттер баягы журналисттер ойлоп жүрөбүз да. Сиздердин баягы эме болупчу. Булардын ичинде кызы жоктук болгон эли көрүн. Атамдар менен мен түшүнүп турам. Баарыбызда балдар бар, баарыбызда кыздар бар. Аны да түшүнүп турам. Алардын бар кыздарын бар билебиз. Анан баягы бирөөгө кайгы болсо, эртеңкисине биякта той болот. Эми ошону уктандан кийин ушунча субсидия чыккандан кийин чоңойду ошо күндөрү Мындай да, атыңыз ким эле? Азим. Бул мындай да, эми силер дагы бул той ээлеринин өзүнө ошо ордуна коюп көрсөңүздөр. Жок, биз коюп көрдүк. Билген эмес. Өзүңөр отказ берасың. Жок, мындай да, жеке. Бул деген той берем дегенде, мынакей баарыңыздарда уже возрастта жекендер менен апамдай эжелер отурат бердичи. Баарыңардын эле биз бала катары келип кошубуз керек сиздергечи. Той берерде ар бир адам 2 ай мурун заранее уже пландайт да, уулумду үйлөндүрөм депчи, или кызымды турмушка берем деп, туурабы жеке. Анан кийин булар уже ошол 1 айдан бери, 2 айдан бери ушунун баардыгын пландап келип, анан кийин мындай нерсе болоорун эч ким билген жок да. Кахапайчы, болгон жок экен, билген жок. Мындай билген жок. Анан кийин азыр эми мындай да, азыр эми менде жылдырып койсоңуздар. Жок, ошо эми мисалы карасаңыз, бүгүнкү банкетти булар баардыгын жылдып койду да, булар тойго чакырып койду, жылкыларын сүйлөштү, оформлениясы бар, белги тойго ала турган запыттар, ичимдиктер, баардык жок, таттуулар бүт алынган да. Анан кийин буларды биз кантип жылдырабыз, мисалы, элдердин коноктордун бүт баардыгын чакырып койду. Анан кийин ошондой эле кийинки 2-3 күндөн кийинки дагы боло турган банкеттерибиз бар да биздинчи.
Анан алар да ушундай эле да, алар да өздөрү сүйлөшүп, тойлору уже мындай да. Ринат, алар той 5 процесс бул дагы тойдун процесси аябай эме да. Ушунчалык ойлонуп көптөн бери пландалган нерселер. Алар деген тамадалар менен сүйлөшүп коюп, акчаларын тамадаларга берип коюп, фото, видеолор бар, аларга берет, флористтер бар, аларга берет. Мисалы, казакчылар менен барып, жылкыны сүйлөшүп, жылкынын предоплаталарын берип коюп. Жок, эжеке, эми мен сиздер азыр эжекем эми темадан чыкпай, тойго өтпөй, кыз жөнүндө сүйлөшөлүчү, кыз жөнүндө сүйлөшөлүчү. Темадан чыгып кетип атпайсыңбы, Азиз? Кандай дедиңиз? Жок, эми негизинен бул Жок, ошо эми мындай темадан чыкпай, кыз тууралуу сүйлөшөлүк, башка темага чыгып кетипатсыңар. Мындай эмечи бул жерде баары турганда Кынайдын агасы өзү иштейт. Деген мына бир эле баланын сүрөтү сустурма катчылык, бир эле баланы бир баланыкы эле жүрөт. Анан бир баланыкы эле жүрөт. Биектеп отурбай биз ошол жерге барабыз, барын чакырабыз, ошол жерден кетпейбиз. А биз туранабыз, эме Кынайдын байкесинин аты ким экен? Бул Ернат биз менен кошо барсын, ошол жерден дагы мындай ошол орган кызматкерлери дагы кошо пикирин айтсын, ошол жерге барабыз. Сиздер даярсыздарбы ошого? Азыр бир эле бала камалды да, мойнун алды. Аны экинчи бала албай атат. Ал бала ошол экинчи балада 5 жыл сиздерде иштеген бала экен да, ошол бала. Мойнун ала элек бала. Балким сиздерге бир жакындыгыңыздар бар балар менен. Эмне үчүн ал баланы актап чыгарган аракет жасап атышат? Жакындыгыңыздар жокпу балдар менен? Жок, эжеке, мындай да, жакындык жок. Эми мындай да. Жакта аркасы бар экен. Жок, аякта байкеси бар. Жеңилдик кылып бирөө моюнун астына жеңилдик кылып. Байкеси бар экен. Кече түнү ошол Кече түнү жазышы. Бир аласызбы? Жоктобесе, эми биз акыркатын үчүн чыгарып айтып кетем. Чындайсың, чын кыргыз администрацияны соктош керек да. Ошону баары эме кылабыз. Эми баягы өзүңүздүн бетиңизче, өзүңүздүн баягы ресторандан Жака кайтып ошо баладагы жоопкерчиликтерин ачпай, кармалсынга сөйлөйт. Бир кызды экөөлөп зордуктаган, чындайсың, кийин алып төрөш керек, сүйүп кеш керек. Ошодо эми ошол кызга кандай болот? Мындан ары. Азыр мындай да көмөк иштер амалдары. Биз бүт материалдарды берип жатабыз келегинче. Бүт балдарды берип жатабыз. Каршы көрсөтүп жокпуз. Андан сырткары дагы башка менен эмне колумдан келсе, мен кандай бир күчүм жетсе, мен эч качан каршымын, тескери мен жардамдашам. Мен азыр сиздер баары деп жатасыз, албетте мен барууга да даярмын. Себеби ал кыздар биздин кызыбыздай болуп калган кыздар, алар бияка ким иште булар менен өздөрү бир туугандай айтканга, бир туугандай кыздар, балдар депчи. Булар менен чогуу иштеп өзүнүн балдарына кыздар болгон балдар эч ким ойлогон эмес, андай болот депчи. Бұл қырсық бір жаман іс болды. Ошондуктан мен ойлойм, мен колдон келген көмөгүмдү көрсөтөм, мен колумдан келсе. Колуңуздан келет. Колумдан келсе мен көрсөтөм көмөгүмдү. Эже кыздан барып кабар алдыңызбы? Мен мына бүгүн келдим. Өзүм бир аздын 3 күн ооруп жаттым эле. Анан бүгүн бир аз жакшы болуп мен чыгып келдим. Телефондо сүйлөштүм, бакыт батыр таап сүйлөштүм. Мен шаардын эмесинен азыр директор эже бар, ошол бүт баарын териштирип, карап, видеону карап, сизге бүт маалымат берет. Эмне болсо баарын жардам көрсөтөбүз сизге. Теги балдар камалыш керек деп эже байке айттыңыз. Балдар камалыш керек, алар өз жасын тартыш керек. Кантип ушундай жерге иштеп атат? Ишенимди алып алып, ушуну ишет. Деп бакалса жаман болду. Рахмат сизге. Эми сиз да бул акыркат карайсыз деген үмүттөмүн. Албетте сиз эч качан элдер жаман ойлобосун. Мен башында принципим ошондой. Мен ошондой принципим ошондой. Ошол принцип менен аягы. Азыр барасызбы эже? Азыр барам. Эми ошол экинчи баланын биз азыр эл талап кылып атат, биз талап кылып атабыз. Экинчи баланын бош жүргөнүн мен тоскоолдук кылбагандай менин кыймыл аракетим болсо, алар каалаганга эгерде алса мен барам. Барып Аркы кызматкер жумушка алабыз. Ренат, эми сиз мындан ары кепилип бересизби? Ушундай дагы ушундай иштер болбойт деп. Эми мындай
Бұл бізге абдан чоң сабақ болды да илгери. Мгм. Абдан чоң сабақ болды. Бизге эмес бүт ишке деле сабак болду. Бұл ага емес, бұл шаардағы болгон ресторандар бүт бардығынан сабақ болды. Биз мындайда булар деген эми мындай кирип чыгып көрсө, кирип бирөө менен коштошкон баягы ошону бүткөн жумушта ошондой го. Жакшы калдым, эмтиң утуп калдым, буюм берип кой деп бет ойлогон да буларчы. Андай болуп кеттим ойлогон аларчы. Андай болсо биз мындай баары бирден чыгар болуп калат. Напеке суроодо ар бир кызматкерди сиз жумушка аласызбы? Бияқта начеттім ошо мен алам, бияқта дагы ошо тынай көлөк жүрөбүз да, олар кыздарды. Жаш чет элек кыздарды сиз алгансызбы же ал? Чындап бул эки кыздыңчы бизге келип, анан кийин жашы ошо 18 жеттен экен, чынын айтканда мен деле билген эмесмин да. Сиз алган эмес. Жок, эми иштеп жүрүшөт, мындай жашы деле эме болуп, карасаң мындай чоң эле көрмөдү да. Анан кийин ал кыздардын келгенине деле мисалга июлдун бир жана жабыркаган кыз июлдун ортолору менен келди да. Азыр ошондо бир 15-20 күн арасында бизде ашып кетсе бир 7 же 8 банкет болгон да. Ошо 7-8 банкеттин бул кыз может 5-өнө же 6-өнө может 7 банкетине чыккан. Ошондо бул кызчы жаш чет элек кыздарды тынай жумушка алганбы же сиз алгансызбы? Именно ошол эки ушул ким алган? Сиз алгансызбы? Жумушка ким алган? жумушка чын эсимде жок ким алган. Мен Анан кийин кийин Ушундай чоң издеген ресторанда андай кыздын жашын сурабай, жок, мындай Жазгүл, Жазира, мындайда келгенде буякта дагы адамдык факторлор болуп калып да. Ар бир адамды жумушка алып атканда карайбыз, сурайбыз, жашың канчада. Анан баягы азыркы жаштарда эме болуп атпайбы, карабайсыңарбы? Азыр мисалы плюс-минус 1-2 жаш мындай көп билинбей кетип атат да. Кээ бир кыздар бар, ошо жана 17деги кыздар, мындай бир 20 жаштагы кыздардай. Кечиресиңер, бул жердечи мен да сүйлөп коеюн, баасы суроолор кайталанып атат да. Негизи бул жерде администрациямда сотко бергенге жарандык коом ошол эле кордолгон кыздын ата энеси сотко бергенге укугу бар мыйзам чегинде. Анткени сиздер ушул хозяин да сиздердин кызматкериңиздер ошондой кылмыштуулукка барып атат, и силердин охранаңар да болуп атат да, и договоруңар да жок болуп атат. Ошонун негизинде силер дагы жоопкерчиликти моюңарга алганга бул мыйзамдагы коомчулуктагы прямой айтканга укугубуз бар да. Эми сөздүн кыскасы биз тияка баралы, бул жактагы медиа эмесиндеги экен, анан кайра сөздөр кайталанып атат да. Жөөтөсүн карап албайт да, ал жашы. Документальный болот да. Баягы биз айтылып коюп